Ошол жогоруда айтып атпайсызбы, ошол текшерүү рейдтердин жүрүшүндө кандай жыйынтык болду буга чейин? Ушул төрөт үйлөрүн дагы кыдырган элеңиз. Жыйынтык кандай болуп атат да? Эми бул боюнча эми көпчүлүк деген эл да бирөө оң айтат, бирөө тетир айтат, бирөөлөр ошол комментарийлерде жазып атат. Мунун бардыгы баягы өздөрүн пиар кылуу, башка кылуу депчи. Анан эмне себептен камера менен барышат, мындай эле барып текшерсе болбойбу, элге көрүнүштүн эле амалы болуп атат дегендер да көп да. Биздин деле колубуздан келет мына ушул Кыргыз Республикасынын президентинин тапшырмасы ушундай болгон. Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн да талабы ошондой болгон. Келип ошол жердеги башкаруу системасындагы, жергиликтүү башкаруу системасындагы коррупциялык иштерди жоюу. Биз ошонун үстүндө иштеп атабыз. Биздин деле колубуздан келет жылуу кабинеттен чыкпай, жылуу креслодон көчүгүбүздү көтөрбөй эле отуруп, ошол бирөөлөр алып келип берген кичинекей тыйынын алып коюп, бир жерге чакырса, ошо барып коюн сойдуруп жеп, же бир жер текшере турган болсок, бир жума мурун айтып, анан ал жерге коюн сойдуруп, тайын сойдуруп жеп, анан берген коробкасын алып, анан күйүп берген бензинин алып келе беришке биздин деле акылыбыз жетет. Биздин деле колубуздан келет ошондой кылабыз десек. Бирок биздин тилегибиз Ош облусунун аймагындагы ушул 30 жылдан бери чирип калган мамлекеттик системаны, анын ичиндеги коррупциялык элементтердин бүт бардыгын жок кылуу. Албетте биз бүгүн көпчүлүккө деп айтсак туура эмес болуп калат го. Бул ошо жана жеп ичкичтерге, коррупционерлерге тамагына сайылган кылкан болуп атабыз. Себеби ошо жеп 30 жылдан бери жеп ичип жыргап сатып жүргөндөр болсо, бүгүн келип эле анан биз келип жок жегенге болбойт, ичкенге болбойт деп бардыгын тазалап, баягы мурда сатып берген жерлерин документтештирип, кайра бүт бардыгын артка кайрып берип аткандын өзү жеп ичкичтерге жакпай жатат. Анан ошолордун сөздөрү бар, баягы каршы чыгышып, башка болуп, ар кандай сөздөрдү айтышып, ар нерселер жазып атат. Эми бүгүн социалдык тармак өзү ушундай экен, бүгүн замандын талабы ушундай экен. Бирок биз ачыгын айтып коюшубуз керек, ушул коррупционерлерге, жеп ичкичтерге, дагы эле ошол оюнан кете албай жаткан жергиликтүү бийлик башчыларына, айыл өкмөттөргө, мына айыл башчыларына, башка мамлекеттик мекемелердин жетекчилеринин бардыгына бирөөгө жагабы, жакпайбы, бул президенттин тапшырмасы, коюлган тапшырмасы бар. Биз ошону аткаруунун үстүндө иштеген. Коррупционерлер менен, жеп ичкичтер менен күрөшкөн. Бул күрөш токтобойт. Бирөөлөр жазып ал социалдык тармактан кокуй баягы Жамалдиновду же Жаныкуловду жамандап койсо эле коркуп калат экен, токтоп калат экен деген тиги маселелер болбош керек. Биз аягына чейин барабыз.